Казактар музыкага абдан ышкыбоз эл болот. Биз өзүбүздү музыкасыз, ырсыз элестете албайбыз. Улуттук маданиятыбыз болсо сыймыктана турган нерсебиз. Бизди башкалардан айырмалап турган нерсе. Элестеткиле, Октябрь революциясынан кийин биз өзүбүздүн улуттук маданий мурастарыбыздын эбегейсиз зор бөлүгүнөн ажырап калышыбыз мүмкүн эле. Анткени күбөлөр, эпостор, термелер ооздон оозго өтүп нотага түшүрүлгөн эмес. Ал эми советтик идеология болсо улуттук чыгармачылыкты феодалдык буржуазиялык түзүлүштүн калдыктары деп эсептеп, аны унутта калтыруу жагында болгон күчүн жумшоо менен адамдардын аң сезимин советтик патриоттук сезимге алмаштырууга умтулган. Биздин музыкалык мурасыбыздын сактап калуусу үчүн конкреттүү бир адамга, Александр Затаевичке милдеттүүбүз. Ал биздин музыкага болгон турпаты менен ашык болуп өмүрүнүн көпчүлүк учурунда эң алыскы айылдарга чейин кыдырып, ар бир күү, ар бир ырды талыкпай жаздырууга арнаган ышкыбоз музыкант. Мына бул казак элинин миң ыры жыйнагы дал ушундай жаралып өзүнүн топтоочусу, жаратуучусунун ысымын түбөлүккө калтырган кайталангыс чыгарма болгон. Орус империясынын түпкүлүктүү жагында, Орел губерниясынын Волхов уездинде туулуп өскөн жаш музыка ышкыбозу Саша Затаевич бир кездерде тагдыры аны казак талаасына алып келип коет деп ойлобосо керек. Жыпар жыттуу талаа гүлдөрүнө толуп турган кулач жеткис мейкиндиктер анын жан дүйнөсүн ээлеп, чыгармачылык тагдырын байлап коет деген үч уктаса түшүнө кирбесе керек. Анын бала кезинен эле музыкага болгон ышкысы таң калыштуу сезилип, аскер кызматы династиясын улап келген үй бүлө мүчөлөрү тарабынан анчейин жактырылган эмес. Чоң атасы Наполеон менен болгон орус-француз согушуна катышкан. Атасы Крым согушунун катышуучусу. Тилекке каршы Александрдын атасы уулу 8-ге чыга элек кезинде эле каза болуп калган. Андан ары анын тарбиясын чоң атасы өз колуна алып, небересин аскердик гимназияга окууга киргизген. Бирок анын жан дүйнөсүндө музыка, консерватория тууралуу кыялдануусу арта берген. Бирок ал өзүнүн кыялын тез арада эле ишке ашыра алган эмес. Атасы каза болгондон кийин үй бүлөнүн жашоо турмушу дагы начарлаган. Ошондо Александр ата-бабаларынын мекенине Польшага бет алган. Ал жакта Варшава генерал-губернаторунун атайын тапшырмалар боюнча кеңешчи кызматына дайындалат. Бирок анысы деле анчейин тынчсыздандырган эмес. Анткени ал маданий музыкалык турмушка башооту менен сүңгүп кирип алган. Затаевич шаардык генерал-губернатордун алдында өтөгөн кызматын музыкалык журналда рецензент жана редактор болуп иштөө менен айкалыштырган. Ошол эле учурда ал кесипкөй рецензент болгон. Өзүнүн абдан так, курч тили менен баарын байкап жазып турган. Ошол эле учурда өтө адилеттүү да болгон. Көп өтпөй Затаевич өзүнүн рецензияларын жана макалаларынын аркасында атакка жете баштаган. Польшада гана эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча анын көрөрмандары пайда болгон. Анткени анын макалалары чет элдик гезит журналдарда да басылып чыга баштаган. Выходит новая опера в Варшаве. Затаевич по частям разбирает, буквально по частям, по крупицам работу режиссера. Варшавада жаңы опера чыгат. Ошондо Затаевич режиссердун ишин, жарыктандыруучулардын эмгегин, ар биринин эмгегин, башкача айтканда, оркестрдеги ар бир аспапты ийне жибине чейин талдап чыгат. Ал нюанстарды тыңдаган, ар бир дем алуусун уккан. Башкача айтканда, скрипкалардын экинчи тобун, ошол артисттердин дем алуусун угуп, алмаштырууларды салыштырат. Замена — это когда на месте, например, какого-то
лирического героя оперного, вдруг появляется новый певец, который приезжает. Алмаштыруу деген эмне? Алмаштыруу деген бул мисалы операнын кандайдыр бир лирикалык каармандын ордуна капысынан жаңы ырчы пайда болуп, кайсыл бир алыскы жерден же тескерисинче Санкт-Петербургтан келген каармандын пайда болушу. Анан жаш жигитке, ошол кезде анчалык деле жашы өйдө эмес жигитке баса ушунчалык толкундануу жана маданияттуулук менен абдан так мен айтаар элем. Азыр оңой эле коюуга боло турган журналисттик мүнөздөгү эскерүүлөрдү жасайт. Аны азыркы журналистика менен да бир катарда коюуга болмок. Ставить вровень с той журналистикой, которая сейчас есть. Чиновник, который занимался музыкой для собственного удовольствия, музицировал, он превратился в очень крупный... Өзүнүн рахаты үчүн музыка менен алектенген музыкалашкан жетекчи. Ал жөнү гана өзүнүн кичинекей фортепиано пьесаларын гана жазып олтурбастан, ошол кездеги баардык атактуу композиторлор менен баарлашкан. Музыка сынчысы болгон. Абдан маанилүү музыкант кайланган. Башкача айтканда, ал концерттерге катышкан. Ошол кездеги Орусиядагы музыкалык жашоосунун чордонунда болгон. Кийинки кадам импресарио иши болгон. Затаевич бүткүл Бомонд. Анын ичинде Орусияныкы менен дагы достук мамиле түзүүгө жетишкен. Затаевич ошол кездеги жылдыздар Шаляпинге, Собиновко, Буюклиге, Баттистиниге, Данилинге, Скрябинге концерттерди уюштуруп берген. Ал көрүнүктүү композитор Сергей Рахманинов менен дагы таанышкан. Затаевич ошол доордогу классиканы көптөгөн сүйүүчүлөр сыяктуу эле Рахманиновдун музыкасы жана ышкыбоз аткаруусунда абдан суктанып, кумарланып келген. Ошондон тартып ал бир да концерттин өткөрүп жиберген эмес. Жада калса композиторго музыкада жаратаарын жазып, бир нече чыгармасын жөнөтүп жиберип, анысына жооп алаарына деле үмүт кылган эмес. Бирок Рахманинов Затаевичти көз жаздымда калтырбай, анын катына жооп берген. Сергей Рахманиновдун Александр Затаевичке жазган катынан 1896 жыл. Жарым саат мурун сиздин мазуркаларыңыз менин көзүмө илинип калып, аларды ойноп көрдүм. Чынында алар мага жакканын айткым келет. Сизде талант бар экен. Суранарым мезгил-мезгили менен мага жараткандарыңыздан жөнөтүп турсаңыз, же болбосо өзүңүз тууралуу кабарлап туруңуз. Анын артынан мен сиз жаратууну улантып жатканыңызды же токтотконуңузду билип турат элем. Сизге бере турган кеңешим, улантыңыз. Сизге жабышып, таңуулап жатканым үчүн кечирим сурайм. Бирок чындыгында эле сиз жараткандар мага жакты. Затаевичтин кубанычында чек жок эле. Ал канат байлап алган жана жаңы композицияларын шыктануу менен жарата баштаган. Ошентип кат алмашуу улана берип, акырында ал бекем достук мамилеге айланган. Музыкага берилип, жаштарга жалпылыктары көп болгон. Эң кыйын жана катаал учурларда Рахманиновду Затаевич катуу колдоп келген. Анын алгачкы симфониясы ишке ашпай калганда тынчсызданууларын Затаевич менен бөлүшкөн. Так вот, Рахманинов өзүнүн тынчсызданууларын эч кимге айткан эмес. Ал эми мына бул катында Затаевич менен бөлүшкөн. Ал ошонун баары кандай болгондугун, кантип, эмнеге ошондой болуп калгандыгын ал кенен баяндап айтып берген. Ал мен Глазуновдун начар дирижер экендигине ишене албайм деп жазган. Чынында эле ал Глазуновду күнөөлөгөн эмес. Андан ары балким симфония өтө татаал жана адаттан тышкары болуп калса керек. Ал автор менен кандайдыр бир бөтөнчө, балким өзгөчө байланышты талап кылгандыр деп жазат. Балким алар Глазунов менен баарын кенен талкуулап албаган чыгар. А балким репетициядагы жетишсиз болгондур. Балким себеби ошондодур. Бирок деп жазат ал. Мен келечекте ошол симфония менен иштейин деп жатам. Аны өтөбөсүнө чыгарып, тууралап, аткарайын деп турам. Мына ошондой. Ошентип ал абдан ачык кат жазат. Бул кат чындыгында жөн эле жазылган эмес. Ал чыгармачылык мерчемдери тууралуу жазылган кат болгон. Ошол абдан маанилүү эле. Ал эми 1908 жылы Затаевич Варшавада кызмат өтүп, музыка сынчысы болуп турганда, музыкалык баракча журналына өзүнүн сын макалаларын жазып келген. Андан ушул жакка кайрадан Рахманинов концертке келет. Экинчи симфониясы, экинчи сюитасын аткарат. Албетте ал абдан ийгилик болгон. Ал фонддо сакталып калган. Ошол эле Затаевичтин фондунда. Александр Викторович мына бул гезит баракчасында рецензиясын жазып, кантип, кандай кабыл алгандыгы тууралуу жазгандары сакталып калган.
калган. Ал Варшава үчүн кандай фурор болгондугун жана ага гүлдестелерди тапшыргандыгын Рахманинов сааттарды абдан жакшы көрөрүн билип туруп, ага мунара коңгуроосун каккан чоң саат белек кылгандыгы тууралуу баяндаган. Сергей Рахманинов менен болгон достук мамилеси Затаевичке олуттуу таасир тийгизген жана ал 6 фортепиано миниатюрасын арнаган. Эгерде ал көбүрөөк жазганда, балким ким билет, Затаевич өзү деле атактуу композитор болуп чыкмактыр. Анткени ал таланттуу эле, аны баары, анын ичинде Рахманинов да жакшы билишкен. Бирок тагдыр эместир. Биринчи дүйнөлүк согуш баарын өзгөртүп салган. Миллиондогон адамдардын тагдырын, анын ичинде Александр Затаевичтин тагдырын да өзгөрткөн. Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышы алдында Александр Затаевич өзү үй бүлө күтүп калган. Анын жубайы Надежда интеллигент, зирек жана абдан ишенимдүү жан болгон. Ошол эле учурда Александр үчүн музасы жана эң жакын досу да болуп алган. Ал аны өз мээрими менен курчап, камкордугуна алган. Ал эми Затаевич болсо аны апакем деп эркелетип койчу. Биринчи дүйнөлүк согуш башталган кезде Затаевичтин үй бүлөсү Варшавада жашап турган. Ал эми жардыруулар учурунда өлүп кала жаздашкан. Немец авиациясы миңдеген шаар тургундарын үйлөрүнөн ажыратып койгон. Алардын арасында Затаевичтер да бар болчу. Бир кездеги кереметтүү Варшава урандыга айналган. Жакшы жашоо издөөнүн артынан анын үй бүлөсү Петроградка көчүп келген. Ошентип ал таңдан кечке чейин жабыркагандарга жардам көрсөтүү боюнча комитетте иштеп келген. Жарык көрө алган эмес, бирок жакшылыкка үмүттөнгөн. Ошол кезде эң олуттуу кыйынчылыктар али алдыда күтүп тургандыгын аңдабаптыр. 1917 жылы революция алдыга чыкты. 1917 жылдын 9 айында бардыгы асты үстүнө айланган. Шаар менен өлкө большевиктердин көзөмөлүнө өткөн. Түбөлүктүү көрүнгөн нерсенин баары кыйрады. Монархия кулап, аны менен кошо Орус империясы да жок болгон. Ошондо ал үй бүлөсүн Оренбургка жөнөткөн. Өзү болсо Москвага иштегени кеткен. Ошол кезде 17 жылдан кийин Москва башка шаар болчу. Суук, караңгы жана коркунучтуу. Анан ошол жерде кайдагы музыка болмок эле. Затаевич элдик банктын темир жол бөлүмүнө финансылык инспектор болуп ишке кирет. Өлкөдө болсо кризис күчөп 1920 жылдын чын куранында банк ишин токтоткон. Затаевич болсо айласын таппай калган. Жумуш жок, келечеги бүдөмүк, алыста жүрүү менен бүлөсү да жок. Ал жубайына тынчсызданууга толгон узун каттарды, кыска телеграммаларды жиберип турган. Александр Затаевичтин жубайына жазган катынан 1917 жылдын 7 айынын 10-у. Менин назик апакем, көптөн бери сизден кабар жок. Абдан тынчсызданып жатам. Оренбургда аскерлер менен казактардын кагылышуусу күтүлүп жатканын гезиттен окуп калдым. Абайлагыла, кооптуу күндөрү көчөгө чыкпагыла. Москвада калуу дагы чыдагыс болуп калган кез келди. Затаевич Оренбургка үй бүлөсүнө жөнөдү. Ошол кезде 1920 жылы Казак АССРнын борбору болуп турган Оренбургда анын жаңы турмушу калыптана баштаган. Бирок ошол учур келип жеткенге чейин ал аман калуунун айласын издеген. Казак эли менен бирге большевиктер жаралаган реформанын артынан келген. 20 жылдардагы ачарчылыктын биринчи толкунун башынан өткөргөн. Жалпы тилге салганда дыйкандар даны менен малынын 70%-на чейиткисин тартып алышкан. Эл кырыла баштаган, коңшу турган Кытайга качышкан. Затаевичтин үй бүлөсү дагы аман калуунун күнүн кечирип келген. Эгерде өмүрүндөгү эң башкы жолугушу болбогондо, ал каза болуп дагы калышы ыктымал эле.
Ахмет Байтурсунов ошол жылдары ошол эле Ленин тарабынан ал агартуу комиссары кылып дайындалган. Ооба, революциядан алаш ордочулардын революциясынан кийин эч нерсеге карабастан идеологиялык кагылыштар болгон. Бирок жок кылынган эмес. Окуу куралдарын иштеп чыгып, мектеп менен жогорку окуу жайларды бутуна тургузуучулар жок эсе болчу. Ленин аларга мунапыс жарыялаган жана эч кандай куугунтук болбойт деп убада берген. Ахмет Байтурсунов ар тараптан таланттарды издеп келген жана Затаевичте музыкалык табити бар экенин оңой эле байкап койгон. Как любитель и знаток отечественной песни, прекрасный ее исполнитель и хороший... Атамекен ырларынын ышкыбозу жана баалоочусу, домбурада мыкты кол ойноткон адам катары Байтурсунов дагы өз жердештеринин арасында абдан жогору бааланган инсан болгон. Алар дайым менин чыгармачылыгыма өзгөчө көңүл буруп, китептеги жазуулар боюнча өзүнө белгилүү болгон Торгай, Костанай, Актөбе, Бокей, Каркаралы ырлары тууралуу мага туруктуу негизде маалымдап гана тим болбостон, домбура үчүн эң мыкты эки күйүнү дагы тартуулап, жалпы эле казак тарыхы жана этнографиясы жаатындагы нускамалары жана түшүндүрмөлөрү менен чогулган материалдардын арасында мага багыт берүүгө олуттуу салымын кошкон. Ошонусу үчүн мен ага ар дайым өзгөчө ыраазычылыгымды билдире бермекчимин. Вот эти мотивы, которые собраны Затаевичем, они сегодня являются основой наших. Затаевич тарабынан чогулткан мына ушул ыргактар бүгүнкү күнү биздин композиторлордун чыгармаларынын өзөгү болуп саналат. Биз аларды эмнеден таанып жатабыз? Анткени композиторлор ошол ыргактарды абдан көп колдонушат. Анан ал киши ушул ырларды чогулткан болсо, анын баары ошол кезде эле жоголуп кетиши мүмкүн эле деп ойлойм. Бактыбызга жараша биз анын баарын сактап калдык. Жана азыркы кезде опера театрларынын сахнасында, драма театрларынын сахнасында дагы жаңы чыгармаларды жаратууда түп нуска катары кызмат кылган ошол ыргактарга, ырларга таазим кылып, тиешелүү көңүл бурдук. Ошол методологиялар аткаруучулар тарабынан ар кандай сахнада, ар кандай мюзиклдерде аткарылып келе жатат. Ал аны казак интеллигенциясынын башка өкүлдөрү Алихан Бөкейханов, Миржаков Булатов, Макжан Жумабаев менен тааныштырган. Аларда казак музыкасын азыр жаздырып калуу, буга чейин оозеки айтылып келген күү, эпостарды нотага айландып, алардын баарын жок болуп кетүүдөн сактап калуу абдан маанилүү экендигин сезгендей болушкан. Ал тууралуу Миржаков Дулатовдун кызы Гүлнар баяндап берген. Ну и вот когда он пришел и говорит: Гая, ты спой мне, пожалуйста, песню, которую тебе по душе. Ооба, ал келип Гая, өзүңө жаккан ырды ырдап берчи, өтүнөм деген. Ошондо апам казак элдик ыры үч дос дегенди ырдаган. Апам ырдап бүтөөрү менен ал көтөлбөгөн жерден нота дептерин алып, мелодиясын жазып алат. Затаевич эртеси күнү Байтурсуновторго келем деп убада берип кетет. Байтурсуновтор болсо бизден алыс эмес жерде жашашчу. Ошентип апам экөөбүз бакчаны аралап чыгып, атам жумуштан чыгып, алардыкынан жолуктук. И мы встретились у них. И пришел Затаевич туда. Ну, Затаевич младший. Анан ал жакка Затаевич да келди. Затаевич Байтурсуновтордон кичүү болчу. Анан ал билесизби, анын алдына кичүү катары сүйлөшүп жатты. Атам менен болсо андан улуу болгондуктан сен деп сүйлөшчү. Ортолорунда кандайдыр бир жакындык бар эле. Ошентип биз Байтурсуновтордукуна чогулганыбызда ал Байтурсунов ага бир нече ыр ырдап берген. Затаевич болсо ошонун баарын кагазга түшүрүп алган. Андан кийин аны дароо пианиного отура калып ойноп берген. Воспроизвел, прям сел и сыграл на пианино. Ал жазып алган жана сактап кеткен алгачкы композиция Ахау Семей ыры болгон. Эмнеге дал ошол ыр? Таң калыштуу эмес. Дал Семей шаары эгемен Казакстандын алгачкы борбор калаасы болгон. Анан 1917 жылы Алихан Бөкейханов ошол шаарды Алаш автономиясынын борбору деп жарыялаган. Ал эми нотага алгачкы ирет түшүрүлгөн чыгарма үчүн калем акы дагы абдан олуттуу болгон. Затаевич ал үчүн 2 фунт нан алган.
Ал өзү үчүн жаңы добуштар дүйнөсүн ачкан. Мурда укпаган казактын эле аспаптары, укмуштуудай жана жан дүйнөнү багындырып, кооздогон обондору анын жүрөгүндө чыныгы издөөчү кумарын жандырды. Ал чындыгында эле аларды бермет издегендей издеп, таап алганда жаш баладай сүйүнгөн. Нота дептери менен калем сабын колунан түшүргөн эмес. Менин алдымда күтүлбөгөн жерден ачылган ошол генчтердин жанынан кантип өтүп кете алмакмын. Маданий дүйнө үчүн алар ушуга чейин такыр белгисиз бойдон калган. Бирок ошол эле учурда аларга жок болуп кетүү деген коркунуч колун сунуп турган. Бүтүн калгандарын жаздырып алуу жагында ылдам иштерди алып баруу керек болчу деп жазган Александр Викторович 1925-жылдын жалган Куранында. Москвада жарык көргөн казак обондорунун жана ыргактарын чогултуу жана жаздыруу боюнча 4 жылдык эмгегинин жыйынтыгын чыгарып жатып. Вот интересно, что Александр Викторович не упускал ни одной возможности записать. Кызыгы Александр Викторович кесипкөйлүк деңгээлине, мындайча айтканда, маалымат берүүчүнүн кесипкөйлүк деңгээлине карабастан ырды жаздырып алуу боюнча бир да мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган эмес. Ал баарын, кимден маалымат алууга мүмкүн болсо, ошолордун баарын колунан келишинче жаздырып алууга умтулган. Интересный момент. Это способствовало широкому раскрытию всей панорамы народного творчества казахского. Ошонусу кызыктуу жагдай болгон. Ошонун өзү биринчиден казак эпосунун элдик чыгармачылыгынын бүтүндөй мейкиндигин кенен ачып берүүгө өбөлгө түзгөн. Экинчи жагынан аталган акактар, берметтер, алтын дандарды акырындык менен аныктаган материалдардын баалуулугу абдан эле укмуштуу болгон. И он постепенно это видел, осознавал, обращал на это внимание. И вот мне представляется, что ошонун баарын акырындык менен көрүп туя баштаган, өзүнө көңүл бурдурган. Ушунун артынан менимче казак эл чыгармаларында элдик чыгармачылык гана эмес, жогорку ооз-эки чыгармачылыктын кесипкөй чеберчилиги да бар деген демилге Затаевичке таандык болгондой туюлат. Анын баарын дал Затаевич биринчи жолу эң сонун үлгүлөр менен кайра-кайра белгилеп кете алган. в лучших образцах. Бирок Затаевичтин өзгөчө суктануусуна акындар арзыган. Алардын импровизацияга болгон жөндөмү, тез арада ыры менен кошо музыкасы, сөздөрү жаралып калганы суктандырган. Затаевич рухий жана музыкага ышкыбоз казак элине жан дүйнөсү менен ашык болгон. Ал эми эл болсо аны жакшы көрчү. Александр чындап атак даңкка ээ болуп, анын атагы, асыл иши бүткүл Оренбургга тарап, ошол байлыкты тилине салып келген адамдар айлампасы чексиз болгон. Алардын топтомунан ал көрүнүктүү чыгармаларды жараткан. Дал ооз-эки сүйлөгөндөй эле казактар сөздү нукура баалоочу жана ак таңдай чечен болушкан. Алардын арасында азыркыга чейин ортого таштаган бир темага маңыздуу сөз менен узакка созулган так жана нукка салынып, рифмаланган ыр саптарынан жамактап жооп берүү жөндөмүнө ээ болгон импровизаторлор арбын чыгышат. Что смог ухватить Затаевич, он смог рассказать о том, что это Затаевич эмнени кармап кала алган. Ал ушул импровизациялык дароо ыр саптарын жамакташтыруу, массалык маданият болгондугу тууралуу айтып бере алган. Ал бардыгы жамактап ырдаганын кандай гана сүрөттөп бере алган. Мисалы, ал жазып кеткендей, талаада эки жолоочу кездешип калат. Алар бири-бирине импровизациялык музыка жана ыр саптары менен салам айтышкан. Импровизационно, стихами и музыкой. Мать ругает ребенка не просто так, она тут же складывает. Эне дагы баланы жөн эле урушуп койбойт. Ал дароо сөздү музыкага салып ырдап урушкан. Же мисалы ошол кездеги эмгекчилердин кандайдыр бир жыйыны деп айталы. Ал дагы бирөө жамактап ырдап киргени менен башталган. Ошолор тууралуу кумарлануу менен жазган. Музыку. Он с восторгом об этом пишет и он перечисляет жанр. Ошентип музыканы жазып жатып, ал кайсы жанрларга кездешкендигин дагы тизмектеп берген. Ошол жанрды тизмектөөгө китебинин бир барагы кеткен. Музыкалык маданият жанры жагына дагы абдан бай келгендигин байкоого болот. Настолько была богата музыкальная культура и жанрово тоже.
Эпидемиялар келте, холера. Алар утур-утур Казакстандын ар кайсы жерлеринде пайда болуп жатты. 1921 жылы Оренбургда жашаган Затаевичтин үй бүлөсү ушул илдеттерге чалдыгат. Жубайы, балдары ооруп, айыгып кетишти. Бирок Затаевичтин өзү анын артынан өмүрү менен кош айтышып кала жаздайт. Көпкө чейин дини табы көтөрүлүп турган, эс учун жоготуп, бир аз жеңилдеп калган учурунда бир нерсеге үлгөрбөй калчудай болуп, дароо калем сабын кармаган. Ромен Роландын катынан. Биринчиден, ачарчылыктын жана эпидемия илдеттери күч алып турган эң катаал шарттарында өзүңүздүн монументалдык эмгегиңизди аяктоо үчүн жумшаган укмуштуудай кубатыңызга суктангандыгымды билдиргим келет. Ал музыкалык эрдик, эстен кеткис болгон жан дүйнөнүн кубаттуулугунун үлгүсү деп жазган. Ошентип азап жана татаал эмгек, бороон менен коштолгон саясий катаклизмдер артынан китеп жарыкка чыкты. Казак элинин миң ыры 1925 жылы жарыкка чыгып, аны жараткан адамдын ысымын түбөлүккө калтырып, бүткүл казак элинин энчисине айланган. Сейфуллин, Шанин, Бөкейханов, Аймаутов, бүткүл казак интеллигенциясы Затаевич менен абдан тыгыз кызматташкан. Тапкандын баарын ага өткөрүп беришкен. Улуу талаада ал жазып үлгөрбөгөн бир дагы ыр калбагандай сезилген. Бермек чыгармалар менен катарлаш эл арасынан кайталангыс аткаруучуларды таап чыккан. Аларды ачып берип, жаңы жылдыздарды жандырган. Иса Байзаков, Кали Байжанов, Амре Кашаубаев, баса акыркысы Париждеги бүткүл дүйнөлүк көргөзмөгө так ошол Затаевичтин өтүнүчү менен барган. Ошентип казак ырлары бүткүл дүйнөгө жаңырып, ал эми Затаевич казак АССРнин эл артисти деген наамды биринчи болуп алган. Почему? Потому что история Амре показывает то, что Эмнеге анткени Амренин окуясы көрсөткөндөй, эгерде адам тактап айтканда Александр Викторович Затаевич улуу талаадагы алтын дандарын байкагандардын биринчилеринен болгон. Ал дароо өзүнүн олуттуу чоң дептерине аларды жазып кала алган. Ал ошол жаштар менен жолугары замат жаза баштаган. Мейли ал Сатпаев же башкасы болсун. Элестеткиле, 20-жылдары ал эч кимге тааныла элек кез эле. Ал академик болгон эмес. Ал жөн эле курстардын угуучуларынын бири. Демек студент болгон. Анан Сатпаев, белгилүү Каныш Сатпаев, Затаевичтин чакан бөлмөсүндө олтуруп алып, ага ырларды айтып жаздырып жатканын. Значит, сидит в каморке у Затаевича и диктует ему песни. Затем за 5 лет он собрал вот эту 1000. Ал 5 жыл аралыгында ошол миңди чогулта алган. Кантип мүмкүн болду? Бир жагынан таң калыштуу, экинчи жагынан ал да мыйзам ченемдүү. Анткени ал аны негизинен Оренбургда ишке ашырган. Бул жакта музыка ар тараптан угулуп турган. Жатаканаларда, ашканаларда, мындайча айтканда көчөдө, клубтарда музыка жаңырып, аларды чогултуу оңой эле болгон. Одаренные музыканты были все. Абсолютно. Потому что казахский народ чрезвычайно. Алыстан келген музыканттар да болгон. Анткени казак эли өтө музыкага ышкыбоз келет. Бирок бир жагдай бар. Аңдабагандык сыяктуу. Ал өтө өсүнө чыгуу эмес, таланттардын кадыр баркы. Мындайча айтканда, үн жаздыруу максатын көздөгөн. Дыкааттык менен иргеп чыгуу кийинчерээк ишке ашырылат. Ага чейин материал, аны аткаруу жөндөмү, ошондуктан ал кечиримдүү. Вот, поэтому это простительно. А вот потом из этого обилия материала постепенно стали откристаллизовываться. Андан кийин ошол материалдардан акырындык менен аткаруучулук, чеберчилик аркылуу эң жогорку деңгээлдеги үлгүлөр анын аң сезиминде иргелип, анын Биржан жөнүндө, Акан жөнүндө, Мухит жөнүндө эскерүүлөрү пайда болду. Демек, булар вокалисттер дагы, аспапчылар дагы болгон. Курмангазы, Даулеткерей, Ыклас, Казангап, мындайча айтканда, аткаруучулук мектептерине, салт саналарга жана башкаларга иригүү орун алган. Казангап, пошла градация на исполнительские школы, традиции и прочее. Собственно, чындыгында ал казак музыка таануу илиминин негиздөөчүсү болуп саналат. Өзүнүн жүргүзгөн байкоолору жана пикирлери аркылуу, ошол жөн гана пикир билдирүү маалыматынын көптүгү аркылуу Казакстандын этникалык, музыкалык маданиятынын эбегейсиз байлыгынын картинасы да калыптанган. Складывалась эта картина необъятного, богатства музыкальной культуры Казахстана этнической.
Жылдар өтүп жатты. Ал жаш эмес, анын үстүнө ден соолугу да начарлап кетти. Бирок Затаевич токтотоюн деп ойлогондо эмес. Ал Казакстанды кыдыруу сапарын уланта берди. Анысы аз келгенсип Казакстандын эң алыскы жерлерине чейин барды. Затаевичтин жубайына жазган катынан Каркаралинск шаары 1926 жылдын башоона айым. Жакшы адамдарды көрдүм, керемет ырларды уктум, табияттын укмуштуудай сүрөттөрүн көрдүм. Үйүр карышкыр, бүркүт, карагуз, куштар жана башкаларды көрдүм. Тоодогу гүлдөрдүн кереметтүү килемдерине ортоктош болдум, бирок жерди уктадым. Жай айлары эки жолу ачык талаада түнөгөндүктөн ыр жазуудагы оор жумуштан нерв тутуму солгундап, өзүмдү алып жүрүү мурункудан да оорлоп кетти. Ордуман туруу дагы, кайра жатуум дагы абдан ооруксунду. Азап болууда. Ал эч качан эч кимге арызданып даттанган эмес. Болгону жубайына жазган каттарында гана оор шарттарда, ыңгайсыздыктарга нааразы болгондугун билдирчү. Бирок ал аныктап таап чыккан музыкалык ачылыштар аны ар дайым таң калтырып, күч жана түрткү берип турчу. Первые-то тысячи в основном была собрана им в Оренбурге, Семипалатинский. А потом вот... Алгачкы 1000 негизинен Оренбург жана Семипалатинскте чогултулган. Андан кийин ал 1000ди чыгарган соң Казакстанды кыдырып жөнөгөн. Ошонусу укмуштуудай болду. Ал эрдик, арабада кылдырап баруу, суук, ачкачылык, эпидемия. Это тряска в телеге. Это холод, это голод, это эпидемии. И вот в этой... Анан ошол жагдайда иштөө, орун которуштуруу, деги эле орун алмашып туруу. Андай болуу үчүн нукурак фанат болушу керек эле. Кыязы фанатизм менен чектеш турган умтулуу болсо керек. Дагы көбүрөөк топтоо дегендей. Еще найти. И вот эта вот поездка его в Западный Казахстан. Анын Батыш Казакстанга, Кызылордого, Түштүк областарына болгон сапары ал абдан начар шарттардагы абдан чоң эрдик болгон. Бирок албетте натыйжасы да укмуштуудай болуп чыккан. Но результат просто ошеломляющий, конечно. Однако во втором сборнике «500 песен и кюев» Бирок 500 ыр жана күү деген экинчи жыйнагында Затаевич музыкалык этнографтын жолунан басып өтүп койгон эле. Ал көп нерсени үйрөнүп калган жана жазуулары жагынан экинчи жыйнагы кыйла эле жакшы, алда канча кемчиликсиз чыккан. Затаевич тексттерди да жазууга аракеттенген. Азыркы казактын салттуу музыканттары айткандай, эгерде анын жазууларын карай турган болсок, башкача айтканда, ошол музыкалык тилди билүү менен алар салттуу музыканттар. Затаевич алдында кантип аткарып берип жаткандыктарын чечмелей алышмак. Башкача айтканда, анын казактын руханий музыкалык маданиятынын салт санаасын сактап калууга кошкон салымы абдан чоң болгон. Наша, как говорится... Биздин казак өзгөчөлүгүбүз дегенибиз ошол ырларда байкалат. Ошол өзгөчөлүгүбүз бизде маданият деген болмок эмес. Биз өз ырларыбызды да, обондорубузду да билбей калмакпыз. Ошондуктан ал баарын топтоп, жыйнап, бүтүндөй улутка сактап өткөрүп бергени үчүн ага чоң ыраазычылык демекчибиз. Ал эми биз убагы келгенде ошонун баарын кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек. 30-жылдардын башында репрессиянын кандуу айлампасы акырындык менен чимириле баштаган. Затаевичтин үстүнө да кара булут топтошот. НКВДга тынымсыз билдирүүлөр жазылып, Затаевич Польшада генерал-губернатор алдында иштеп, жумушчулардын демонстрацияларын таратууга катышкан деп жазышкан. Вот этот скандал, который был связан с его именем, раздул его какой-то... Анын ысымы менен байланышкан ошол жаңжалды кээ бир сексоттор күчөтүп, ал жөнүндө материал таап, Варшава губернаторунун жардамчысы болуп турганда 1905 жылы жумушчуларды кубалаганга катышкан болушу мүмкүн деп жөн эле жазып салышкан. Анан элестетип көргүлө. Ошондой маалыматтар албетте НКВДнын кызматкерлери ошол замат жандандырганда. Башкача айтканда, бул падышаны жактоочуну тапсам деген эки көзү төрт болуп турган.
Ошондо Затаевичти камакка алуудан Максим Горкийден өтүнүчү жана колдоосу сактап калган. Ал музыкант үчүн кепилдик берип, иш кийинкиге жылдырылган, бирок жабылган эмес. 1936 жыл бүтүндөй Казакстан маанилүү саамалыкка даярданып жатат. Казак искусствосунун Москвадагы биринчи декадасы. Ошол эбегейсиз зор даярдыктын башында эл агартуу комиссары Темирбек Жоргенов турган. Труппа бир нече ай аралыгында даярданган. Натыйжада Затаевичтин жазуулары өзөгүн түзүп берген Кыз жибек жана Жалбыр опералык спектакльдери чоң театрдын сахнасында укмуштуудай ийгилик менен коюлган. Евгений Брусиловский тарабынан жазылган укмуш музыкасы. Опера жылдыздары Кулеш Байсеитованын, Канатбек Байсеитовдун, Курманбек Жандарбековдун кайталангыс үнү, Шара Жээнкулованын ажарлуулугу жана сулуулугу. Ийгилик укмуштуудай болгон. Бүткүл Москва таасирленүүдөн дүң болуп турду. Болгону Затаевичти декадага чакырышкан эмес. Ал кезде Москвада жашап өкмөттүн токтому менен ал жака которулуп келген. Москвадан экспедицияларга чыгып турган. Его кто-то увидел, не помню, Брусиловский или кто, перед зданием. Он не мог попасть. Аны кимдир бирөө көргөн, ким экени эсимде жок. Брусиловский же кимдир бирөө имараттын алдында, ал кире албай турган. Анткени ал чакырылган эмес. Анын чакыруу билети болгон эмес. Мына ушундай эпизод. Ал ошол жерде ыйлап туруптур. Бул бөтөнчө таарыныч болгон. Бирок ал таарынганды деле билчү эмес. Анын укмуштуу назик мүнөзү бар эле. Но 1936 год пожинал свои плоды не только этим. Перед декадой, которая прошла летом в Москве, Бирок 1936 жыл өзүнүн пайдасын ушундан гана алган эмес. Жай айларында Москвада болуп өткөн декада алдында ошол декадага чейин Казправда таң калыштуу макаланы жарыялаган. Анда кимдир бирөө ал сабатсыз иштерди жасады деген жалган жалаа жапкан. Ал эми ошол жазманын буйрутмачысы ким болгондугу азыркыга чейин түшүнүксүз. До сих пор непонятно. Но это был удар по Затаевичу, и я представляю, когда эту вырезку из газеты... Бирок бул Затаевич үчүн сокку болгон. Ошол гезиттин үзүндүсүн Александр Викторовичке алып келишкенде, ал бир топ карып калган. Эмнегедир ошол кездеги 20-жылдардагы музыкалык чыгармаларды ушул катушка фонограммалардын жардымы менен жаздыруунун заманбап ыкмасын колдонбойт деп айыпталганда, бул саптарды кантип окуганын элестеттим. Бирок Александр Викторович өзүнүн каттарында жана достору менен кат алышууларында ага жооп берүүгө аракет кылат, бирок аны эч ким уккан эмес. Албетте ал жылдарда анын жообун эч ким басып чыгарган жок. Бирок элестеткиле, жанакы фонографтар үчүн катушкалар атайын заттар аралашмасынан жасалган. Аларда ысыкта ээрип кете турган заттар болгон. Жана фонограф казак талаасына келгенде, ал ошол жерде температура 15 градустан төмөн болгондо гана иштей алмак. Демек, жай айларында, айрым учурларда 9-дун айында да Казакстандын көпчүлүк жактарында, Казакстандын ар башка жактарында күн аябай аптаптуу болот. Ошондуктан Александр Викторович жазуунун ошол ыкмасын колдонгон эмес. В октябре во многих частях Казахстана очень жарко. И Александр Викторович не применял этот способ записи. Александр Викторович капаланып көңүлү чөгүп калган. Ал кезде эң коркунучтуу учурлар. Ага көмөк көрсөтүп, анын чыгармачылыгын колдоп, кайталангыс жыйнактын жаралышына эбегейсиз салым кошкон жолдошторунун баары эл душманы деп жарыяланып, атылып кетерин али билген эмес. Ал эми жыйнак цензурага айланып, режимге жакпаган адамдардын аты жөндөрү өчүрүлүп салынган. 36-жылдын аяк жагы Байтурсунов, Букейханов, Жургенов, Шанин, Жумабаев жана башка көптөрү жалпысынан Казакстанда камакка алынгандардын саны 105 миңге жетет. Анын ичинен 22 миңден ашууну өлүм жазасына тартылган. Затаевич абдан ашык болгон улуу талаа канга боелуп калат. Эркин мейкиндиктен сүргүн жана камак аймагына айланат. Репрессия жылдарында Казакстанда түзүлгөн лагерлерде 5 миллиондон ашык адам сүргүнгө айдалат.
Бирок Александр Затаевич андан ары аларды көрбөй калат. Ал жок жерден эле каза болуп калган. 1936 жылы 7 айынын 22-синде Фрунзеден Москвадагы жубайына мен бейшемби күнү келем. Мени тозуп ал, тон ала кел, сырт кийимим жок деген телеграмма жөнөтөт. Же билбестиктенби, же тажрыйбасыздыктанбы телеграфчы ката кетирип бейшемби дегендин ордуна 4-чү деп жазып салат. Башкача айтканда 5 айынын 4-ү белгиленет. Ошондон улам Затаевичти бекеттен эч ким тозуп алган эмес. Күн катуу суук, үйүнө араң жетет. Көпкө чейин жылай албай коет, ооруп калат. Туура 10 күндөн кийин Затаевич көз жумат. Вам, мои дорогие друзья-джигиты, посвящаю. Кымбаттуу менин досторум, жигиттер, ушуну сиздерге арнайм. Жана ачарчылыкта, суукта, эпидемияда биргелешип жасаган бул ишти сиздерге кайтарып жатам. Силердин укмуштуу элдик кооз чыгармаларды чогулткан мен эмес. Менин ортомчулугум менен ушул эрдик байлыгыбызды унутуп калуудан, бурмаланып кетүүдөн сактоо үчүн өзүңүздөр чогултуп жатканыңарды билесиңер. Улуттук руханий байлыгыңарды сактагыла, изилдегиле жана көбөйткүлө. Аларды эң жогорку жалпы адамзаттык маданияттын жетишкендиктери менен өркүндөтүп кооздогула.